Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Экономикалык укуктануу бөлүмүнүн тарых предметинин окутуучусу Тайшынова Атугул Казахановна. Сабактын темасы Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары. Эл аралык терроризмдин таасири, чет өлкөдө жашаган кыргыздар. Сабактын максаты эгемендүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жөнүндө маалымат алышат, анализдешет. Эл аралык терроризмдин таасирин талкуулашат. Чет өлкөдө жашаган кыргыздар жана алардын абалы жөнүндө салыштырышат. Күтүлүүчү натыйжалар эгемендүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына маалымат бере алышат. Эл аралык терроризмдин таасири жөнүндө эссе жаза алышат. Чет өлкөдө жашаган кыргыздар жана алардын абалы жөнүндө окшоштуктарын жана айырмасын билишет. Сабагыбыздын биринчи бөлүгү эгемендүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болду. Республика тышкы саясатына КМШнын өзгөчө Борбордук Азиянын өлкөлөрү менен байланышты күчөтүүгө маани берген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тарти эле өз ара байланыштарды жардамдашууну биринчи планга коюшкан. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан Казакстан менен 1991 18 февралда, Өзбекстан менен 14 мартта, Түркменистан менен 16 июлда кол коюшкан. Тышкы саясатынын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык аренада колдоого ээ болуп кеңири таанылды. Бишкекте 1992 февралда АКШнын, Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын 1991 жылдары 128 мамлекет, ал эми 1998 жылы 135 мамлекет таанып, 171 мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. 1992 жылы 2 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Кыргызстандын тышкы саясатында Россия Федерациясы менен мамилелер өзгөчө орунда турат. Россия менен достук мамилелердин чындалышы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө өзгөчө роль ойнойт. Кыргызстандын эл чарбасынын жана рынок мамилелерине өнүгүшү Россияга байланыштуу болгон. Эки өлкөнүн ортосунда 120 ашуун келишим түзүлгөн. Достук, кызматташтык, өз ара жардамдашуу. Украина, Белоруссия жана башка өлкөлөр менен да түзүлгөн. Темабыздын экинчи бөлүгү эл аралык терроризмдин таасири. 20-кылымдын аягы, 21-кылымдын башында дүйнөлүк акакта эл аралык терроризм күч алды. Аны менен тыгыз байланышкан экстремисттик борборлор Борбордук Азиянын, анын ичинде Кыргызстанды ислам дининин таасири күчтүү чөлкөмдөрүн экспонациялап алуу аракетин жасашууда. Диний экстремисттердин тобу эл эң ыйык тутуп аздектенген динге жамынышып, колдоруна курал алышып, 1999 жылы август айынын башында эгемендүү Кыргыз Республикасынын түштүгүнө киришип, Баткен районуна өздөрүнүн лагерин курушкан. Өзбек Республикасынын мамлекет бийлигинин оппозициясы деп эсептенген бандиттик топтор Кыргызстандын аймагын өздөрүнүн базасына айландыруу, тажрыйбасы жок жаштардын башын айлантып өздөрүнө тартуу, алардан келечектеги баскынчыларды даярдоо максатын көздөшкөн. Динге жамынган террористтердин бул аракети Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан эгемендүү мамлекеттерибиздин
территориялык бүтүндүгүнө шек келтирүү катары бааланып, аларды талкалоо, республиканын чегинен сүрүп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Региондук деңгээлдеги каршы күрөштө Кыргызстанга Шанхай бешигинин келишимдерине ылайык Өзбекстан, Россия, Армения жана Казакстан аскердик техникалык жактан көмөк көрсөтүштү. Кыргызстандык жоокерлер ыктыярлуу аскердик топтор бирикмелерди талкалоодо күчүрмөлүктү көрсөтүштү. Кыргызстандын 55 офицерлери менен жоокерлери бул кармашта ата мекен үчүн курман болушту. Кыргызстандын өкмөтү бул кемчиликтерге жеткиликтүү баа берип, тийиштүү чараларды көрө баштады. Куралдуу калгулашуулар болгон чөлкөмдөрдү стратегиялык жана социалдык экономикалык маанисин эске алынып, 1999-жылы 13-октябрда Баткен областы түзүлдү. Республиканын түштүгүндөгү мамлекеттик чек араны коргоо үчүн аскердик заставалар негизделип, аларга чек арачы аскерлер коюлду. Натыйжада 2000-жылы күзүндө Кыргызстандын четтерине кайрадан кирип келишкен бандиттик топтор кыргыз жоокерлер тарабынан сокку жеп чегинүүгө аргасыз болушту. Темабыздын 3-бөлүгү чет өлкөдө жашаган кыргыздар. Кытай кыргыздары. Кытайдагы кыргыздар Кашкардан тартып, чыгышты карай Какшал, Ак Суу, Кулжа, Үрүмчүгө чейинки аймакта Ак Чий, Улуу Чат, Ак Тоо, Артыш, Текес, Лоб, Ыртышка чейин чачырап орношкон. Кытайлык кыргыздар негизинен кыргыздардын оң сол кирген урууларынан турат. Ичкилик урууларынан ноюуттар жана кыпчактар бар. 1916-жылы улуттук боштондук күрөштө жеңилген кыргыздар кыргындан кутулуш үчүн Кытайга качууга аргасыз болушкан. Кемин Чүй өрүндө кыргыздардын бир бөлүгү Ысык көлдөгү Борбордук Темир тоодогу кыргыздар ак кар, көк муз каптаган бийик ашууларды ашып, Чыгыш Түркистандын Үч Турпан жана Ак Суу райондоруна барып жайгашкан. Ат башылык кыргыздар өздөрүнүн чектеш жайгашкан Какшалга көчкөн. Ысык көлдүн башындагы кыргыздар Каркыр аркылуу Кулжага качып барышкан. Текес тарапка 500дөй түтүндөй кыргыз үрккөн. Кытайдагы кыргыздар жөнүндө сөз болгондо, Манчжуриянын Фую уездинде жашаган кыргыздарды унутпашыбыз керек. Жыйынтыктап айтканда, акыркы эсеп боюнча Кытайда 170 миңдей кыргыздар жашайт. Алардын 120 миңдей Кызыл Суу Кыргыз автономия областында, калгандары Чыгыш Түркистандын башка аймактарында жайгашкан. Ооган кыргыздары 20-кылымдын биринчи жарымында чек аранын жабылышы менен Афганистандын Памирдеги кыргыздары кыргыз элинин негизги бөлүгү менен байланышы үзүлгөн. Ооган кыргыздарынын соңку жаны тарыхында Рахманкулхандын ордун өзгөчө бөлүп көрсөтүүгө болот. Замандаштардын жана чет өлкөлүк саясатчылардын, изилдөөчүлөрдүн айтымдарында Рахманкулхан табигаттан сергек, акылдуу, алысты көрө билген, эл камын ойлогон, Ооган Памириндеги башка калктардын арасында да чоң кадыр-баркы бар инсан, эл башчысы болгон. Лоя Жиргагага бир нече ирет депутат болуп шайланган. Әрине, 1978-жылы апрелдеги Афганистандагы мамлекеттик төңкөрүш жергиликтүү кыргыздардын көп кылымдык жашоо укулатына, экономикалык абалына, социалдык саясий абалына өз кедергисин тийгизген. Рахманкулхан жетектеген кичи Памирдик кыргыздардын бир бөлүгү Каракорун тоо кыркырлары аркылуу 2 жумага созулган. Бийик тоонун калк абасы нымдуу, жайкы аптабы 40 градуска жеткен Пакистандын климатына көнө алышкан жок. 1982-жылы август айында 1138 адам самолеттор менен Туркияга өтүшүп, убактылуу Каракундуз айылына жайгашкан.
1985 жылы Алтын Дарага биротоло отукташып калышкан. Туркмения өкмөтүнүн гумандуу саясаты көчкөн кыргыздарды биротоло кырылып жок болуудан сактап калган. Түндүк батыш Оганстанда азыркы учурда да бир топ санда кыргыздар жашашат. Туркиялык кыргыздар. Азыркы мезгилде Туркиянын 4000 жакын кыргыздар жашайт. Бандык кыргыздар Оганстандан ооп баргандыктан ката салттары огандык кыргыздарга окшош. Кийим кийүү маданияты да огандык кыргыздарыныкындай. Ал эми улуттук оюндары, тамак ашы Кыргызстандагы кыргыздардан айырмаланбайт. Кадимкидей кой союлуп, шорпо куюлуп, борсок жасап, конок күтүү ката салты аларда да сакталып калган. Ат чабыш, улак тартыш, энишке чыгуу, ат оюндары кудду менен биздикиндей ойношот. Туркияны жертип жашаган кыргыздардын көпчүлүгү азыр кыргыз тилин унутуп баратышат. Улуу муун гана кыргыз тилинде сүйлөбөсө, жаштардын баары мектепте түрк тилинде окуп, бири-бири менен түрк тилинде гана пикир алышат. Ван жергесинде жашап жаткан кыргыздар жыл сайын салттуу түрдө майрам өткөрүп келишет. Бул иш-чарада кыргыздардын маданияттын, улуттук тамак аштарын, ката салттарын, кол өнөрчүлүгүнү, улуттук оюндарын тартуулашат. Өзбекстандык кыргыздар негизинен Өзбекстандын Андижан, Фергана, Наманган, Жирзак, Сырдария, Самарканд, Кашкадария, Ташкент областтары, Каракалпакстан жана башка региондорунда жашап калышкан. Өзбекстандын Кыргызстанга чектеш Фергана өрөөнүндөгү Андижан областына караштуу Көргөнтөбө, Жалалкудук, Кожобат, Булакбашы, Айым, Мархабад ушул районунда да кыргыздар азыркы убакытка чейин жашап жатышат. Тажикстандык кыргыздар. Совет бийлигинин жылдарында эле Тажикстанда кыргыздар Жергетал, Мургап, Шартуз, Ял районунда эле жашашкан. Тажикстандык кыргыздар Кыргызстандын Мeenик, Чоңалай, Катамжай, Баткен райондорунда эле эл менен урулашып калышкан. Акыркы маалыматтарга караганда Тажикстанда 106 миңдей ашуун кыргыздар жашашат. Алар жашаган жерлерде кыргыз мектептер бар. Тажикстандык кыргыздардын көбү негизинен Тейит, Найман, Кесек урууларынан болушат. Ал эми башка уруулары алайдан кийинчерээк ооп баргандар. Андыктан Тажикстандын Мургап өрөөнүндөгү кыргыздар кыргыз тилин сактап калуу жагынан да башкалардан айырмаланып турушат. Орусиядагы кыргыздар. Азыркы Россия Федерациясында жашаган кыргыздардын бир тобунун тамыры Орто Кулумдагы Енисей кыргыздарына барып такалат. Енисейде болжолу менен 7 миңдей түтүн кыргыздар жашаган. Совет бийлигинин соңку жылдарындагы эсеп боюнча Россия Федерациясынын аймагында 40 миңдей кыргыз жашаган. Азыркы учурда Россияда убактылуу жашаган кыргыздар так эмес. 616 миңдей жетти. Казакстанда 30 миң, Түштүк Кореяда 14 миң, Түркияда 30 миң, калган мамлекеттерде 20 миңден мекендештер мекенденет. Тапшырма: Эгемендүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жөнүндө баяндама жазасыңар. Эл аралык терроризмдин таасирин деген темага эссе жазасыңар. Чет өлкөдө жашаган кыргыздар жана алардын абалы жөнүндө кластер түзөсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң